Өзбекстан Республикасында жашап жаткан кыргыздар боюнча баяндайбыз. Бүгүнкү күндө алардын жашоосу кандай? Анда темана замандан тартып, оз калынган Андижан областындагы Жалакудук районуна караштуу билим берүү кыргыз тилинде алып барылуучу мектептер жөнүндө кыскача тааныштырып өтсөк. Алсак Андижан областынын Жалакудук районундагы 73-чү мамлекеттик адистештирилген жалпы билим берүү мектеби 5 тал айылында жайгашкан. Атайын кыргыз улуту үчүн негизги мектепте кыргыз классы 1990-жылы ачылган. Тил сакталса, улут сакталат дегендей, мугалимдер азыркы күнгө чейин кыргыз тилинде окуучуларга билим берип келишүүдө. Бийлик демилгеси менен мектеп 2022-жылы кайрадан капиталдык ремонттолду. Көрүп турганыңардай, мектеп заманбап усулунда курулган, класс бөлмөлөрү керектүү эмеректер менен камсыздалган. Бул жаңа ачылыштан соң мектеп окуучулары, мугалимдер, айыл тургундары заманбап мектепте жаш муундар окуп жаткандыктарына кубанышууда. Кыргыз маданий борбору Андижан областы эжекенин ташаккурнама менен калдырды. Силер балдарды ушундай. Şimdi айтып бала деген китебинде эжекенге тартуулап коебуз. Шуну менен бир катарда Жалакудук районундагы 29-чу жалпы орто билим берүү мектебинде да окутуу өзбек жана кыргыз тилдеринде алып барылат. Мектепте 330дан ашуун окуучулар билим алышат. Азыркы күндө 50 мугалим ушул мектепте эмгектенип келишүүдө. Алардын ичинен билим берүүнүн отличниги ордендеринин ээлери жаш жеткинчектерге жашоодо өз ордуларын табууда кеңештерин берип келишет. Көрсөтмөк болду кызыкты, айта сүйлөп сабылып, эне келип жалынып. 2022-жылы бул мектепте заманбап усулда курулуп, окуучуларга бардык шарттар жаратылган. Компьютер класстары, китепкана, спорт залдары окуучулар үчүн эң сонун белек болду. Окутуу бир сменада болгону окуучулар өздөрү кызыккан кружокторунда катышууга шарт түздү. Жаңы мектепте мугалимдер инновациялык технологиялардан пайдаланып билим беришүүдө. Өзбекстан Республикасында 130дан ашуун улут жана элеттер жашашат. Алардан айрыкча кыргыз улутуна болгон өзгөчө көңүл бурулуусу жаратылып жаткан эң жакшы шарттар кубандырат.